أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Аламдардын эгеси болгон Аллах Таалама мактоолор болсун жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Бүгүнкү темабыз бул жашообузга береке алып келүүчү, жашообузду нурга толтуруучу ибадат нафил намаздар боюнча сүйлөшөбүз. Башкача айтканда, нафил намаздардын пайдаларын үйрөнүп алып, анан ошону амал жүзүнө кандай кылып аткарабыз, ошонун баарын ушул эфирде айтып берем иншаллах. Нафил намаз бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жана сахабалардын жашоосундагы эң улуу, эң негизги амалдардын бири болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүнө кирген сайын, мечитке барган сайын, чыккан сайын, ар кандай жагдай жашоосунда жаралбасын, кандай бир муктаждыгы болбосун, кандай бир кыйынчылык болобу, жакшылык болобу, кайсы жерден Аллах Таалага кайрылууну каалаган болсо, дароо ушул нафил намаздар аркылуу Аллах Таалага кайрылган. Пайгамбарыбыз жашоосундагы кыйынчылыктарды дагы ушул намаз аркылуу Аллахка кайрылып чечкен, жана сахабалар дагы өз муктаждыктарын, ичиндеги көйгөйлөрүн, кыйынчылыктарын, дарттарын бардыгын ушул нафил намаздар аркылуу чечишкен. Алар бизге окшоп жүрбөйт эле, өзүбүз каалагандай кылып, ар бир ишти баштап жатканда, ар бир амалды баштап жатканда, ал чоң болобу, ал кичинекей болобу, кандай амал болбосун, сахабалар дагы, пайгамбарыбыз жана сахабалар дагы намазсыз алар эч кандай бир ишке киришкен эмес. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына да ошол нерсени үйрөткөн атайлап. Бир нерсени баштайын деп жатса, мейли ал чоң ишпи, мейли ал кичинекей ишпи, мейли ал сапарга чыгабы, мейли ал тиги базарга барабы, мейли ал бир кандайдыр бир жумуш болсун, биринчи Аллахка кайрылып, 2 рекет намаз окуп, анан кийин жасоосуна пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылган? Сахабаларга ушундай кылгыла деп, намаз окугула, Аллахка кайрылгыла, анан кийин жасагыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне үйрөткөн. Жана өзү дагы ар дайым турган, баскан сайын ошол намаздарды окуп Аллахка кайрылган. Башкача айтканда, бул нафил намаз эмне экен? Бул ар дайым биз Аллах Таала менен кеңешүүдө жүрүбүз. Биз Аллах Таала менен кеңешебиз, ар дайым кандай бизде жыргалчылык болуп атабы, шүкүр айткыбыз келип атабы, же жүрөгүбүз сыгылып атабы, кыйынчылык болуп атабы, же күнөө кылып алдыкпы? Күнөө кылып ала турган болсок, дароо Аллахка кайрылып тообо кылыш үчүн, эгер ушундай жүрөгүбүзгө шүкүрчүлүк толуп атса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылды? Шүкүрчүлүк жүрөгүнө ушундай толду эле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыйлап шүкүр айтып Аллахка түнү бою шүкүр айтып намаз окуду, күнү бою шүкүр айтып намаз окуду, жана мен ошол шүкүр кылуучулардан болбоймунбу деп сахабаларга айтты. Эмне мынча өзүңдү кыйнаганча намаз окуйсуң деп сахабалар сураганда, Айша энебиз сураганда, мен ушул шүкүр кылуучулардан болбоймун деп ошол шүкүр кылып, пайгамбарыбыз эмне ыйлап шүкүр намазын окуду, Аллах Таалага кайрылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башына мүшкүл, кыйынчылык түшкөндө ошол дарты, жүрөгүндө турган дартын кетириш үчүн Аллах Таалага кайрылды. Аллах Таалага 2 рекет намаз менен кайрылды. Ошондой эле тообо кылуу, кандайдыр бир күнөө кылып койдум деген бир күмөн пайда болсо, сахабалар чуркап барып намазга кайрылып, Аллах Таалага кайрылып, алар ыйлайт эле. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу толук бул намаз болчу. Башкача айтканда, Аллах Таала менен сүйлөшүү, Аллах Таала менен кеңешүү болчу экен. Кандай майда иш болбосун, кандай чоң иш болбосун, биз кантип Аллахка кайрылышыбыз керек деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге үйрөтүп, хадистеринде бардыгын бизге үйрөтүп кетти. Эми бүгүнкү сабактын ичинде иншаллах биз дагы намаздардын, нафил намаздардын түрлөрү бар. Кантип, кайсы учурда кандай кайрылышыбыз керек, кайсы намаз аркылуу кандай Аллах Таалага кайрылабыз. Балким хажетибиз бар, балким муктаждыгыбыз бар, кыйынчылыктарыбыз бар, балким биз Аллахка шүкүр айткыбыз келип атат, балким жөн гана биз
жөн гана окугубуз келип атат же бир кандайдыр бир иштерибизди бүтүрүш үчүн жашообузда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир нерсеге намаз бар экенин бизге көрсөтүп кеткен. Анан биз жөн эле өзүбүз чечим чыгарып болсо болду, болбосо жок деп эмес, кандай жагдай болбосун, жүрөгүбүз кысылып атсак да намазга кайрылалы, сүйүнүп атсак да намазга кайрылалы, хажеттерибиз бар болсо да намазга кайрылып, Аллах Таалага айталы, Аллах Таалага даттаналы, Аллах Тааладан сурайлы, иншаллах. Мынакей. Бул жолду иншаллах сиздер дагы бүгүнкү сабактын ичинде жазып калыңыздар. Бүгүнкү сабактын ичинде сиздерге мына ушул намаздар боюнча бөлүшөм. Биринчи, бул нафил намаздар, нафил намаздар. Сиздер билесиздер, парз намаздар бар, сүннөт намаздар бар, анан нафил намаздар бар. Парз намаздар бул бизге Аллах Таала милдеттүү түрдө жасагының деп берген намаздар, ал 5 мал намазыбыз, Ошондой эле сүннөт намаз, 5 мал намаз менен чогуу сүннөт намаздарды да милдеттүү түрдө окуйбуз. Ошондой эле нафил намаздарды берди. Нафил намаз бул эмне? Бул намаздарды бизге парз кылган жок. Сөзсүз окугунуң, сөзсүз жасагының деген жок. Эгер биз ошол нафилди пайгамбарыбыз кылгандай кылып, сахабалар кылгандай жасай турган болсо, биздин жашообуз берекеге толот экен. Биздин жашообуз эмне? Аллах Таала менен кеңешип, чечим чыгаргандыктан биздин жашообуз берекеге толот экен, нурга толот экен. Себеби биз ар бир кылып жаткан ишибизде Аллах Таала менен кеңешип жасап жаткан үчүн иншаллах. Эми жазып алыңыздар. Биринчи бул таңкы намаздардан баштайбыз да. Биринчи эле бул ишрок намазы, таңкы намаз. Биринчи намаз. Экинчи намаз бул тобо намазы. Үчүнчү намаз шүкүр намазы. Төртүнчү намаз хажет намазы, жазып алыңыздар. Бешинчи намаз духа намазы, бул шашке намазы деп аталат. Кыргызча шашке убакыт. Шашке деген саат 9, 10, 11деге. Андан кийин истихара намазы. Истихара бул Аллах Таала менен кеңешүү намазы. Ал эми духа намазы бул Аллах Тааланы улуктоо. Ошол духа убакытта биз Аллах Тааланы улуктай турган сөздөрүбүздү кыргызчалап улуктасак болот экен. Ал жок болсо арабчасын сиздерге берем иншаллах. Бул эмне? Духа намазында Аллах Тааланы улуктайт экенбиз. Андан кийин истихара намазында Аллах Таала менен кеңешет экенбиз. Канчанчы намаз болуп калды? 7би? 6. Андан кийин тахажжуд намазы бул түнкү намаз экен. Андан кийинки намаз бул салатул таспих намазы. Бул боюнча да өтөбүз. Бирок жамаат ушул нерсени жазып алдыңарбы? Ушул нафил намаздар экен. Ушул нафил намаздар бул эң негизгилерин айттым. Мындан да башкалар бар, бирок ушул негизгилерин жашообузга адат катары, амал катары киргизе турган болсок, иншаллах биздин да жашообуз эмне? Пайгамбарыбыздын жашоосунун бир бөлүгүнөн, сахабалардын жашоосунун бир бөлүгүнөн ала турган болот экенбиз. Себеби сахабалар хадистерде келген, кайсы бир сахабалар, аттарын унутуп атам, бир эмес, бир нече сахаба ушул ар дайым такай 2 рекет намаз окугандыгы үчүн алар эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейишке алдыңкы болуп кирип аткан көргөн, Билал радиаллаху анхунун бейишке алдыңкы болуп кирип аткан көргөн. Себеби ал эмне? Ошол 2 рекет намаз окуган дагы бир сахаба бейишке кирип аткан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондо билди. Себеби анын ар дайымкы аткара турган амалы 2 рекет намаз эле. 2 рекет намазга биздин эч канча убактыбыз кетпейт. Ашып кетсе 2 рекет духа окуганга, же ишрок окуйсузбу, же шүкүр, же тобо, же жана башкасын окуганга 2 рекет намазга ашып кетсе биздин 5 мүнөт убактыбыз кетет, 3 мүнөт убактыбыз кетет. Бирок ошону менен караңыздарчы, сахабалар бейишке жолдомо алып атат го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү түш көрүп сүйүнчүлөп айтып атат го, бейишке алдыңкы болуп кирип баратырсың. Кайсы амалды сен такай аткарасың дегенде эмне? Ошол башкалардан, башка сахабалардан өзгөчөлөнүп кылган амалы эң оңой 2 рекет намазын айткан. Ошол себеп ал эмне? Бейишке кирет болуп атат. Эми караңыздарчы, ал нерсени биз аткара алабызбы? Ким аткара алат? Кол көтөрүңүздөрчү. Колубуздан келеби 2 рекет намаз окуганга? Күндө убакыт, 3 мүнөт убакыт бөлүп, мейли эртең менен бөлөсүзбү, мейли кечинде бөлөсүзбү, түн ичинде бөлөсүзбү, 2 рекет намаз окуганга кудуретибиз жетеби? Ошону жашообузга амал кылып киргизгенге кудуретибиз жетеби? Иншаллах кудуретибиз жетет деп колуңуздарды көтөрүп коюңуздар. Анан биз дагы ошол сахабалар кылган амалга, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган амалга амал кылган болот экенбиз, иншаллах. Мына ушундай жамаат. Эми
Бул ар бир намаз өзүнчө өзүнүн чоң орду бар. Бунун бардыгын биз бир эфирде бүтүрө албайбыз, Бул 3-4 эфирге бөлүнөт, иншаллах. 3-4 эфир менен бөлүп айтып берем. Бирок бүгүнкү эфирибизде 2 намазды сөзсүз өтөбүз. Анан эртең бүрсү күнү, аркы күнү деп туруп катары менен өтүп берем, иншаллах. Бүгүнкүсү биринчисин келиңиздер хажат намаздан баштайбыз, же духан ишрок намаздан баштайлы. Келиңиздер ишрок намаздан баштайбыз. Атайын сиздерге хадистерден окуп берем. Ошондо кандай соопторду алабыз? Мен үнүм чыгып атат, кол көтөрүп коюңуздар. Меники чыгып кетти го бул жака. Эми биринчи намаз таңкы намаз. Бул багымдат намазын окуп бүткөндөн бир аз зикир тартып Кураныңыздарды окуп тургандан кийин күн чыгат. Күн чыккандан кийин эле дароо окула турган ишрок намазы. Ушул 2 рекет ишрок намаз окуй турган болсок, эч канча убактыбыз кетпейт, бирок ушуга убакыт бөлө турган болсок, хадистерге кайрылып өтөлү, кандай соопторго ээ болобуз. Муаз бин Аннас Джухани радиаллаху анхудан риваят дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: ким таңкы багымдат намазды окуп бүтүп, олтурган жайынан жылбай, жакшы сөздөрдү гана сүйлөп, анан 2 рекет ишрок намазын окуса, күнөөсү деңиздин көбүгүндөй көп болсо дагы кечирилет дейт, машаллах. Раваху Абу Дауд дейт. Караңыздар. Ишрок намазын 2 рекет эртең менен күн чыккандайын окуп койсок, биздин күнөөлөрүбүз көбүктөй, деңиздин көбүгүндөй көп болсо дагы ката күнөөлөрүбүз кечирилет экен, иншаллах. Эстеп калыңыздар. Биринчиси бул эмне? Күнөөлөрүбүз көбүктөй көп болсо да кечирилип баштайт экен. Экинчи хадис. Хасан бин Али радиаллаху анхудан риваят. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мындай деп айтканын уктум. Ким багымдат намазын окугандан кийин күн чыккан мезгилге дейре зикир чалып, анан 2 же 4 рекет ишрок намазын окуса, тозок оту анын терисине тийбейт дейт, машаллах. Экинчиси эмне экен? Ишрок намазын окусак, тозок оту анын терисине тийбейт экен. Биринчи хадисте күнөөсү кечирилет деди. Экинчи хадисте тозоктун оту терисине тийбейт деп атат. Эстеп калыңыздар. Үчүнчү хадис. Аннас бин Малик радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: ким багымдат намазын жамаат менен окуп, андан кийин күн чыкканга чейин зикир чалып отуруп, анан 2 рекет нафил намаз окуса, хач менен умранын сообу берилет дейт, машалла. Көрүңүздөр, үчүнчү сооп эмне болду? 2 рекет ишрок намаз окусак, биз толук хачка же умрага барып келгендин сообун алат экенбиз. Алгыңыздар келеби? Эртең менен 3 мүнөт, 2 мүнөт убакыт бөлүп 2 рекет намаз окуп, хачка барып келгендин сообун алгыңыздар келеби? Колуңуздарды көтөрүп коюңуздар, ким алгысы келсе. Анан улантып атат. Аннас радиаллаху анху сөзүн улап мындай деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 жолу айтты дейт. Караңыздар. Тастыктап 3 жолу айтыптыр. Хач менен умранын толук сообу берилет деп. Хач менен умранын толук сообу берилет, хач менен умранын толук сообу берилет деп деди дейт. Көрдүңүздөр, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне? Ишрок намазын эртең менен 2 рекет окусак, хач менен умранын толук сообу берилет деп 3 жолу тастыктап айткан экен. Раваху Тирмизиден келген хадис болуп атат, машалла. Караңыздарчы, кандай чоң сооптор. Үчүнчүсүндө биз хач менен умра. Дайыма биздин мээбизде туруш керек да. Ар бир намазды окуп атканда жөн эле окуп коюу эмес. Ушул эфирден сиздер ала турган максат бул ушундай жаттап калышыңыздар керек. Ар бир намаз окулуп атканда ошонун максаты менен окуш үчүн. Ошондон кандай сооп болот, кандай күнөөлөр кечирилет, максатын жаттап калыңыздар. Биринчи намазыбыз бул ишрок намазы боюнча өттүк, Бул жакта да ишрок боюнча бар экен, окуп өтөйүн. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир аскерди бир жака жөнөттү эле.
алар өз убакыттын ичинде көп олжо менен келип калышты. Аз убакыттын ичинде эле дейт, аз убакыттын ичинде эле көп олжо менен келип калышты. Бир сахаба: "О Алланын элчиси, биз мындай олжо малын тез алып келген аскерди көргөн эмес элек" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп атат: "Мен силерге мындан да тез, мындан да көп олжо менен келе турган киши жөнүндө айтып берейинби" деп атат. Ал ким? Ал ким? Үйүнөн daarатты жакшылап алып, мечитке барып, мечитте таңкы багымдат намазын окуп, андан соң күн чыкканда ишрок намазын окуса, мына бул киши көп олжо тапкан болот экен дейт. Машалла, карасаңыздар, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аскерлерди жөнөткөн экен, аскерди жөнөткөн экен. Ал эмне ушундай бат эле согушуп, ушундай бат эле согушу бат эле бүтүп, бат эле кармашып согушуп туруп, анан ошол согушкан жеринен эмне утуп, анан олжолорду алып келип атпайбы, анан өтө тез келет экен да. Анан ошондо сахаба сүйүнүп мактанып атат да, мынча бат барып, мынча бат бүтүп, анан олжолорду да ушунча көп алып келдик деп ушинтип атат да. Ошондо пайгамбарыбыз эмне деп атат? Андан дагы жакшысын айтайынбы деп 2 рекет ишрок намазын эмне кылып атат? Жанагы сахаба айтып бергенден дагы көбүрөөк, сооптуураак деп ушул 2 рекет ишрок намазын айтып атат. Андан да чоң сооп аласыңар деп, 2 рекет ишрок намазын окусаңар, машаллах. Абу Дарда радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Аллах Таала мындай дейт: Эй адам баласы, күндүн таңкы бөлүгүндө 4 рекет намаз окууда алсыз болбо." Машаллах. Аллах Таала айтып аткандырбы? Эй адам баласы, күндүн таңкы бөлүгүндө, эртең менен 4 рекет намаз окууда алсыз болбо. Күн бою сенин ишиңе, кажетиңе жетиштүү болом дейт. Машалла. Бул хажат намазы боюнча экен, көрдүңүздөрбү? Демек, биз эртең менен, Аллах Таала өзү айтып атат, эртең менен таңга жуук, 4 рекет же 2 рекет окуп туруп Аллах Таалага кайрыла турган болсок, Аллах Таала ошол күн бою биздин ишибизге, кажеттерибизди бүтүрүүгө жетиштүү болот экен, машаллах, көрдүңүздөрбү? Кажет намазы боюнча уланталы. Ишрок намазын ар дайымкы өзүңүздөрдүн адатыңыздарга эми киргизиңиздер. Биринчиси ишрок болду. Ишрок намазын жашооңуздардын бир бөлүгү кылыңыздар, иншаллах. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кылган амалына, сүннөтүнө амал кылган болобуз, айтканына амал кылган болобуз, жана сахабалардын кылган амалына амал кылган болобуз. Бул жерде мына кыскача айтып өтүп атабыз. Болбосо дагы да хадистер көп эме боюнча, ишрок намазы боюнча. Экинчиси бул хажет намазы. Экинчиси хажет намазын угуңуздар эми. Хузайфа радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кандайдыр бир оор маселе түйшүк түшкөндө дароо намазга кайрылчу. Раваху Абу Дауд. Көрдүңүздөр, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай кылган экен? Кандай маселе, оор маселе түшсө, дароо намазга кайрылчу дейт, машаллах. Кийинки Маъмар рахматуллахи алейхи бир Курайшиден риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүндө тамак аш тартылыш болуп калган кезде дароо намазга буйруп төмөнкү аятты окучу дейт. Машалла, көрсөңөр, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйүндө тамак аш тартыш болуп, аз болуп калганда намазга буйручу экен үйдөгүлөрүн, намаз окугула, Аллахтан сурагыла депчи. Анан төмөнкү аятты окучу дейт. Үй бүлөңдү азыр Тоха сүрөсүнүн 132 аятын окуп атабыз, жакшылап угуңуздар. Аллах Тааланын сөзү, үй бүлөңдү намазга буйруп, өзүң да бекем бол дейт. Аллах Таала айтып атат. Үй бүлөңдү намазга буйруп, өзүң да бекем бол. Биз сенден ырыскы сурабайбыз, сага биз ырыскыны беребиз. Жакшы акыбет такыбалар үчүн. Бул бир аят болуп атат. Карасаңыздар, бир сүйлөм деп коебуз, бизче айтканда, бир аяттын ичинде намаз менен Аллах Тааланын ырыскы берүүсү жөнүндө айтылып атат. Карасаңыздар, Аллах Таала эмне деп атат?
Биз сенден ырыскы сурабайбыз деп атат. Биз ырыскыны беребиз деп атат. Анан эмне деп атат? Бир аяттын ичинде турат. Үй бүлөңдү намазга буйру, өзүң да бекем бол, биз ырыскы беребиз деп атат. Көрдүңүздөрбү? Машалла. Бул аят башкача айтканда намаз менен ырыскыны байлаган болуп атат. Намаз плюс ырыскы болуп атат. Түшүнүп атасыздарбы? Биз ойлойбуз да көп иштегенден ырыскы келет, көп иштегенден, көп билим алгандан, көп аракет кылгандан, көп чуркагандан, башка бир нерселерден деп биз чуркап жүрөбүз да. Бирок бул аятты көрүп атабыз биз. Бизге бул аят эмне? Доказательство болуп атат. Аллахка кайрылуу, биринчи Аллахка кайрылуу намаз менен, намаз аркылуу ырыскыны Аллах Таала берет болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Демек, биз эмне кылышыбыз керек экен? Ар дайым ишрок намазынан кийин экинчи намаз бул хажет намазы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Хажат деген өзү айтып тургандай, хажеттеримди суроо, муктаждыктарымды, кыргызча муктаждыктарымды суроо, хажеттеримди суроо. А менин хажеттерим көп да, менин жашоодо хажеттерим абдан көп, сиздердики да көп. Үй алгысы келет адам, окууга тапшыргысы келет, жакшы окууда окугусу келет, жакшы көйнөк кийгиси келет, саякаттагысы келет, умрага баргысы келет, балдарын жакшы окуудан окуткусу келет, жана башка деген толгон токой толтура хажеттериңиздер бар, Демек, биз бул эки рекет хажат намазы аркылуу Аллах Таалага кайрылып ырыскыбызды сурашыбыз керек экен, Башкача айтканда, биз кандайдыр бир ишке киришпейли, жумушубузга барбайлы, күндө жумушуңуздарга баратканда, күндө ишке баратканда, кандайдыр бир бизнес жасап атсаңар, кандайдыр бир бизнести баштап атсаңар, же күндөгү жасап жаткан бизнесиңер болобу, ошонун башында ошол берекеттүү, берекелүү болуп, жашообузга ырыскысы көп болуп келиш үчүн биз биринчи Аллах Таалага кайрылышыбыз керек экен. Себеби ырыскыны берүүчү Аллах да, берекесин берүүчү Аллах да. Сиз 50 000 сом мисалы айына таап аткан болсоңуз, ошону Аллах Таалага күндө 2 рекет хажет намаз окуп, Аллахым, ушул тапкан акчама береке бер, ушул кылып аткан ишиме береке бер деп Аллах Тааладан сурап туруп, анан жасай турган болсоңуз, сиздин ошол 50 000 сомуңузду Аллах Таала 100 000 сомдой берекелүү кылып коет, 500 000 сомдой берекелүү кылып коет. Башкача айтканда, ал баягы эмне болуп билинбей эле суудай болуп кетип калды дебей каласыз да. Себеби Аллах Таала кичинекей нерсеге дагы берекесин салып кое турган болсо, ал эмне бардык нерсеге берекелүү болуп жетип аткандай болот экен. Демек, бул хажат намаз биздин жашообуздагы кандай кажеттерибиз болбосун, бул ушуга арналган намаз экен. Бул таңда эртең менен окуйбуз, хажет намазын. Албетте убактыңыздар ал убакта жок болот атса, башка убакта деле окусаңыздар болот. Бирок бул хажат өзү аты айтып тургандай, кандай муктаждыктарыбыз болбосун жашоодо, ошолорду Аллах Тааладан сурап алуубуз, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам албетте пайгамбарыбыз дүйнөлүк, бул жерде хадисте дүйнөлүк баягы үйүндө тамак аш тартыш болуп калганда үй бүлөсүнө намаз окугула деп атат ооба. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хажат намазында ал ахирети үчүн да көп сураган. Ахирети үчүн көп сураган, үммөтү үчүн көп сураган, адамдар үчүн көп сураган, дини үчүн көп сураган да. Ошол себептен бул хажат намазда бул бир эле дүйнөлүк нерсе эмес, бул биз ахиретибизди сурашыбыз керек, Кабыр азабынан сакта, кабырдагы жашоо, Аллахым ушу бизди бейишке насип кыл деп, ошону да суроо, деги эле бүт бардык нерсеге сурай турган ушул 2 рекет хажат намаз. Бул 2 рекет хажат намаз ушундай сонун намаз. Балдары бар, айымдар барбы? Кол көтөрүп коюңуздарчы. Кимдер турмушка чыккан, балдары бар, ошол балдары бар айымдар ушул 2 рекет хажат намазды 5 балаңыз болсо 5өөнө тең бөлүп окусаңыз болот. 1 балаңыз болсо 1өөнө окуңуз, 2 балаңыз болсо 2өөнө өз-өзүнчө окуп туруп, ошол балаңызга кандай нерсе каалайсыз, ошол дүйнө ахиретине эмне каалайсыз, ошону ушул 2 рекет намаздан Аллах Тааладан сурайсыздар. Аллахым,
ушул уулума ушундай эмне жолун ачык кыла көр, рызкысын кең кыла көр, эки дүйнө бактылуулугуңду бере көр, ушундай окууларынан жакшы жетишкендиктерге жеткизе көр деп өзүңүздөрдүн жакшы нерселериңердин бардыгын балаңызга сурап бүттүңүзбү? Да, эки рекет хажет намаз окуп кызыңызга сураңыз. Ey Аллахым, ушул кызымды хафиза кыл, алима кыл деген сыяктуу бардык өзүңүздөрдүн оюңуздарда кандай дуа тилектер болсо, ошол ар бир балдарыңызга дагы хажет намазын окуп дуа кылсаңыздар, иншаллах бул анда сиз эң мыкты эне болгон болосуз, иншаллах. Себеби Аллах Таала эне менен атанын дуасын артка кайтарбайт. Ал 100% иншаллах кабыл болот. Сиз балаңыздын эмне алдын ала жашоодо бактылуу, алдын ала ошол кадырлуу, алдын ала ошол жакшы ийгиликтерге жетишине ошол кичинекей балдарыңызга дуа кылып, мейли балдарыңыздар чоң болсо да дуа кылыңыздар. Ал ата эненин дуасы кабыл болот, эртели кечпи кабыл болот экен да. Ошол себептен бул хажет намазы ушундай улуу намаздардан биз бир эле өзүбүзгө эмес, биз балдарыбызга, ата энебизге, туугандарыбызга сурай турган намаз экен. Мисалы азыр мына Палестина эли кыйналып атат, жана башка дүйнө жүзүн угуп алып бияктан коркосуң да, кандай жана израилдиктердин залакалары тийип атат, канча мусулмандардын. Ошолорго биз ушул эки рекет хажат намазын окуп, анан дуа кылышыбыз керек экен. Көрдүңүздөрбү? Хажат намазы аты айтып тургандай биздин өтө көп хажеттерибиз бар да жашоодочу. Үйгө жетпей жүргөндөр бар, мына колун көтөрүп койгучу, ким үй ала албай жүрөт. Үйгө жетпей жүргөндөр бар, дагы башка нерсеге жетпей жүргөндөр бар, кыйналып жүргөндөр бар, карызга баткандар бар, балалуу боло албай аткандар бар. Мына бул эң күчтүү карагыла, пайгамбар башына оор акыбал келгенде ал ушул эки рекет намазга кайрылган. Эми ушул эмне хажет, ey Аллахым, сага келдим деп ыйлап, кандай хажетиңиздер бар? Мына Рамазан айы биз ошол хажаттарыбызды көбүрөөк Аллах Тааладан ыйлап сурап калышыбыз керек экен. Ey Аллахым деп, алдыңа келдим, мен ушундай көйгөйлөрүм бар, чечип бер, балалуу боло албай атам, бала бер, я Роббим Аллахым. Аллах Таала берет иншаллах. Үй бер, дагы кандай хажеттериңиз бар? Кыйналып атасызбы, акча жагынан кыйналып атасызбы, сураңыз. Ошону эмне Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, тапчкаңардын боосун болсо дагы сурасаңар да Аллах Тааладан сурагыла деген. Көрдүңүздөрбү? Демек, биз чоң жана кичинекей уялам дебешибиз керек. Биз өзүбүздүн кыйналып жаткан тармагыбызды билишибиз керек. Акча жагынан кыйналып атасыздарбы? Айлыгыңыздар жетпей атабы? Сураңыздар. Айлыгыңыз 30 000 сом болуп атабы? Ey Аллахым, мага жумушумду берекелүү кылып бер, мага ушундай жакшы жумуштарды бер, адал бизнес бер, адал жумуш бер. Мен ошо жерден азыр мага ушул акча 30 000 сом жетпей атат айыма. Мен 60 000 сом мага бер, 100 000 сом мага бер. Эгер 100 000 сом сизге жетпей атса, бала чагаңыз көп болуп атса, мага 200 000 сом бер, ey Аллахым. Мен ошону эмне адал жол менен табайын. Өзүң адал жол менен табайын, жана туура адал жолго кооротоюн. Өзүң ыраазы боло тургандай туура кооротоюн. Мага ушуга керек, мен ушуну алгым келет. Бардыгыбыздын аялдардын муктаждыктарыбыз көп, ошонун бардыгын эмне жазып алып туруп Аллах Тааладан сураңыздар. Бул хажет намазы ушундай күчтүү намаз экен. Биз ыйлап сурай турган болсок, Аллах Таала бардык эшиктерибизди ачып берет. Дайыма сиздерге эртең мененки кечки дуада айтам го, Аллахумма ифтах ли абуаба рахматик. Ey Аллахым, рызкы эшиктериңди ач. Ey Аллахым, илим эшиктериңди ач. Ey Аллахым, мүмкүнчүлүк эшиктериңди ач. Ey Аллахым, рызкы эшик дегенден башта рызкыдан максат бул рызкыга бардык кирет. Ошону өзүн да айтсаңыздар болот. Кайсы жагынан сизге рызкы керек болуп атат? Кайсы жагынан сиздин эшигиңиз жабык болуп атса, Аллах Таала, ey Аллахым, ошол жагынан ачып бер. Кимге илим керек болуп атса, ey Аллахым, илим эшиктериңди ач. Жана ушул эле хажет намазды окуп, илим керек болуп атабы? Ey Аллахым, ушул илимди бер. Мен ушул илимге мага жол ачып бер. Көп аялдар суранат да, бир нерсени билбей, жолун билбей эле отура беришет да. Кайсы бир күнү таап калам жолун деп. Жок, Аллах Таалага барып сурагылачы. Аллах Таала эртең эле көзүңөргө сайыптыр көрсөтүп берет. Мына жол. Жол ачылып, дары көрбөй аткан көрүп баштайт. Мүмкүнчүлүктөрдү көрбөй аткан мүмкүнчүлүктөрдү көрүп баштайт.
Жолдун баардыгын Аллах Таалам ачып берүүчү. Биз өзүбүз эмне болбойт деп бирөөлөрдү күтүп отура беребиз, болбойт окшойт деп. Жок, андай эмес. Аллах Тааладан эгер Аллахым ушул жерди мен билбей атам, бизнесимде ушул жерди билбей атам, ушул жерден жолун ачып бер. Илим жагынан ушул жерин билбей атам, кандай кылышты, эмне кылышты. Аллах Таала менен биз эмне кылышыбыз керек экен? Ар дайым кеңешишибиз керек экен. Аллах Таалага бардык биздин ички дүйнөбүздө чоо жайын айтып беришибиз керек. Ушундай болуп атат, ушул жерден кыйналып атам, ушуну чечип бер, я Роббим Аллахым, ушул жерден мен билбей атам, ушул жерден сенин жардамың керек болуп атат, Аллахым. Кээде 5-6 жол болот, 2-3 жол болуп калат, тандаш керек болот. Кайсыны тандарыңды билбейсиң, бардыгы жакшы, бардыгы сонун, бардыгы пайдалуу. Ошондо Аллах Таалага кайрылгыла. Кээде кыйналуу менен болуп калат, кайсы жагына кетериңди билбей каласың. Анда да Аллах Таалага кайрылгыла. Кайрылып көргүлөчү, анан көрөсүздөр Аллах Таала кантип сиздерди туура жолун көрсөтүп берип, туура жолго салып, көрбөй аткан көз көрүп, билбей аткан, түшүнбөй аткан жерден түшүнүп, ошондой алдыңардан түшүндүрүп бере турган адамдарды чыгарып, мүмкүнчүлүктөрдү берип, жолуңарды ачып берет. Кээ бирөө мисалы кыйнала берет. Кантип кылып атасыңар, кантип жазып атасыңар, ал кандай депчи элдин баарынан сурап жүрөт. Жок, Аллахка кайрылчы. Аллах Таала, биринчи биз Аллахка кайрылышыбыз керек. Адамдар Аллахка кайрылбайт, биринчи Аллахка кайрылбай адамдардан сурап жүрөт да, кандай кылып атасың, эмне кылып атасың деп. Ошол мыкты жакшы жыйынтыктарга жетип аткан адамдар, алар Аллахка кайрылды. Аллах Таала жол көрсөтүп берди. Ошондой эле сиздер да адамдардан сурап эмес, биринчи Аллах Тааладан сурасаңыздар, Аллах Таала жолун ачып берет, жолун көрсөтүп берет, кандай кылышты дагы үйрөтүп берет экен, Ошол себептен бул хажет намазы өтө күчтүү намаздардын бири. Бул эртең менен жумушка кеткенден мурда, Аллахым, ушул күнүмдү берекелүү кыл, ушул күнүмдө ушундай жакшылыктарыңды бер деп, жөн гана ошол күнүм берекелүү болсун деп сурап дуа кылсаңыздар болот. Же болбосо катуу бир көйгөйүңүздөр бар, ыйлап жалбарып, саждага барып, я Роббим Аллахым деп, жардам бер мага ушундай көйгөйүм деп кайрылыңыздар, Аллах Таала чечип берет. Ушул нерсени жөн гана карманып 30 күн, 40 күн, 90 күн, 60 күн аткарып көрүңүздөрчү, өзүңүздө оозуңуздар ачыла тургандай болот. Себеби эмне? Биз Аллах Таалага, жаратуучубузга кайрылып атабыз, күндө калтырбай. Мына ушундай бир улуу амалдардын бири экен. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар, жана андан кийинки келген аалымдар, олиялар, улуу даражага жеткендер, алар мына ушул хажет намазы менен бардык жумушун бүтүргөн. Бардык билбей аткан жерин дароо ала адамдардан сураган эмес, дароо 2 рекет нафил хажет намазын окуп Аллах Тааладан сураган. Машалла, көрдүңүздөрбү? Улантабыз хадисте. Көрдүңүздөрбү, жаңы элеки хадисте машалла бизге сонун Курандан, Тоха сүрөсүнөн аябай сонун мисал берген да. Аллах Таала эмне? Намаз окугула деди, намазды тургузгула деди, ырыскыны биз беребиз деди, машалла. Намаз плюс ырыск экен. Көрдүңүздөрбү? Намаз анан ырыскы. Намаз равно ырыскы экен. Түшүнүп атасыздар? Намаз равно ырыскы. Демек, уялбай Аллах Тааладан кандай көйгөйүңөр бар, ырыскы жагынан болсо, бул жерден түзмө-түз хадисте ырыскы жөнүндө болуп аткандыктан, бул эмне? Акча каражат, иштеп аткан жумушуңардан, бизнесиңерден келип аткан акча жетпей атабы? Сура. 30 миң жетпей атабы? 100 миң сура. 100 миң жетпей атабы? 200 миң сура. 200 миң жетпей атабы? 1 миллион сура. 1 миллион сура жетпей атабы? 2 миллион сура. Аллах Тааланын казынасы чексиз. Биз өзүбүзгө өзүбүз чектейбиз, Болбосо Аллах Таала бардыгын эле берип атпайбы? Ошол себептен эмне? Бул жерде бизге мисал кылып берип атат. Бул жерде намаз окуп, ырыскыны Аллах Таалам берет. Намаз окуп Аллах Тааладан сура, ырыскыны Аллах Таалам берет деп атат, Ырыскыбызды эмнеге байлап коюптур? Намазга байлап коюптур. Намазга байлап коюптур. Жазып алыңыздар ушуну. Биздин ырыскыбызды намазга байлап коюптур. Мына аяттын ичинде карасаңыздар. Машалла. Кийинки.
Ушул жерден дагы бир тапшырма берип өтөйүнчү сиздерге. Айымдардын каалоолору өтө көп да, кажаттары өтө көп. Ошол кажаттарыңыздарды А4 барак алыңыздар да, бул тапшырманы да берейин. А4 барак алып туруп 100 кажатыңызды жазыңыз. Ар бир кажатыңыз орундалган сайын жарым жылда бир ошол А4 баракты карап туруңуз. 100 кажат жазасызбы, 200 жазасызбы, 500 жазасызбы, канча кажатыңыз болсо ошонун баарын жазып алыңыз. Анан жарым жылда бир жылда бир карап, ошону сверкалап, анан орундалган сайын сиз түшүнүп турасыз да, ошону мен эмне ушул кажаттарымды жаздым эле, Аллах Таала мага ошол мен каалаган нерсени берип атат. Аллахыма шүгүр деп, шүкүр намаз дегенди өтөбүз, иншалла эфирден эртең же бүрсүнүңдөр. Ошол шүкүрдү анан ошолор айтылат да, иншаллах. Ал хажатты кантип жазасыздар? Биринчи, экинчи деп ар бирөөсүн жазып коюңуздар. Болду, анан коюп коюңуздар. Аны кийин карайсыздар жарым жылдан кийин. Анын ичинде эмнелер жазылат, эмнелерди жазабыз дей турган болсоңуздар, чоңдон баштап кичинекейге чейин уялбаңыздар, баарын жазып алыңыздар. Аял киши жашоосуна эмне керек экенин билиш керек да. Себеби ошол жашоосуна анан келип атканда ал точно түшүнөт. Мен каалаган нерсени Аллах Таалам берип атат. Аллахыма шүгүр. Мен Аллах Тааладан ушуну сурадым эле, дуа кылдым эле, кааладым эле. Дуа кылбасам деле ушуну аябай суктанып эңседим эле деген сыяктуучу. Сиздердин каалооңуздар көп. Чоңдор мисалы үй алуу, умрага баруу, саякаттайм, балдарымды бир жака алып барам, жолдошум менен дагы бирденке деген сыяктуу жакшы каалоолоруңар бар. Студент болсоңуздар, школьник болсоңуздар, ушундай бир университетке тапшырам, ушундай окуу жайга тапшырам, ушундай илим алам, ушундай диплом алам, ушундай илимдерди аламын деп, ошонун баарын жазыңыздар. Биздин хажаттарыбыз көп. Азыр мына 100 кажаттын ичинде бул дүйнөнүкүн эле жазыңыздар. Ал эми ахиреттикин сиздер эмеден дуанын ичинен сураңыздар, дуанын ичинен сураңыздар ахиреттикин. Аллахым, пайгамбарыбыздын кошунасы кыла көр, Фирдаусул аля бейишиңди бере көр деген сыяктуу ахиреттик хажаттарды дуанын ичинде сураңыздар. Ал эми материалдык, азыркы күнгүгө керек болуп аткан кызыл көйнөк кийгим келет, жакшы кара сапожка кийгим келет деген сыяктуу аялдардын сөйкө каалайм. Ар кандай хажеттери бар да. Мисалы бир аял үчүн ал сөйкө эч нерсе эмес болушу мүмкүн да. Ал үчүн эч кандай жашоодо бир роль ойнобойт. Бир аял үчүн ошол сөйкө ушундай катуу каалоосу болушу мүмкүн. Бир аял үчүн кызыл көйнөк эч нерсе эмес, ал күндө эле кийип жүргөн көйнөгү болушу мүмкүн. Бирок бир аял үчүн ошого жылдап жетпей аткан көйнөк болушу мүмкүн да. Ошол себептен чоң кичине деген нерсе жок. Ошол чоңдон баштап кичинекейге чейин өзүңүздөрдүн каалооңуздарды жазып алыңыздар. Анан ал акырындап Аллах Таалам иншалла берет, берген сайын Аллахыма шүгүр деп биз ушунчалык жүрөгүбүздөн шүкүрчүлүктөрүбүз артат экен да, иншаллах. Мисалы ошол үйдү алганда кандай үй каалайм, канча комнат болуусун, кайсы мамлекеттен болуусун деп ошону жазып койдуңуздар, болду. Аллах Таалам бергенде ошондой Аллах Таалага анан баягы шүкүр намазында ошол нерселердин баардыгын эскере турган болосуздар, шүкүрчүлүк айта турган болосуздар. Сиздердин кажеттериңиздер көп. Ошолорду эмне кыласыздар? Жазасыздар, иншаллах. Түшүнүктүү болду окшойт. Мисалы мен 2018 же 2017 жылы жазгам А4 барак, жана цветной барактар бар го, кызыл, жашыл, сары болгон. Ошол А4 барактарга ошол 100 өзүмдүн жөнөкөй эле каалоолорум, чоң каалоолорум, кичинекей каалоолорумду жазып алгам да. Анан анын баарын жазып алдым. Кийин анан убакыт өткөндөн кийин окуп алып таң калам да, ошол кездеги жазгандар бирөөсүнө сүйүнөсүң, бирөөсүнө таң каласың, ушундай да. Анан ошону кийин неме орундала берет да. Ай өткөн сайын, жыл өткөн сайын ошол орундала берет да. Птичка коюп коесуңар. Анан улантып 101-чи, 102-чи деп дагы 100дү кийинки жылы кошуп койсоңуз болот. Аркы жылдары кошуп койсоңуздар болот. Ошентип кошуп кете берсеңиздер болот, иншаллах. Башкача айтканда, бул жерден адам мээсинде түшүнөт да, мен бул жашоодон чындап эмне каалайм, эмне каалабайм
Эмне керек, эмне кереги жок. Себеби деген аялдар ушундайбыз да, башка бирөөнүн жашынакай бир нерсесин көрсө деле ошого суктанып, менде да ошондой болсо дей берет да. Жок. А эгер сиздин ал 100 кажетиңиздин ичинде жок болсо, сиз ага суктанбайсыз. Мага андай кереги жок дейсиз. Мисалы бирөөнүн жашыл көйнөк кийип турганын көрсөңүз, мага ал кызыгы жок дейсиз. Себеби менин ал 100 кажетимде жок. Мага ал кызыл жашыл көйнөк эмне мага кереги жок дейсиз. Сиз жашоодо эмне керек, эмне кереги жок экен, баарын эмне өзүңүзгө жазып алгансыз. Китептер, илимдер жазыңыздар. Илимге жакын кыздар, китепке жакын кыздар, ошо кандай китеп окуңуз келет, кандай китептерди сатып алгыңыз келет, каяктан илим алгыңыз келет, ар кимдин кыялдары ар кандай да. Ошолордун баардыгын материалдуулугун жазгыла, баягы калганды башка, мисалы бала чака жана башка дегенде Аллах Таала чечет. Мисалы сурабайсыңар да, Аллахыма 5 бала бер, 10 бала бер деп. Ооба, дуаңыздарда балким дуа кылыңыздар, сураңыздар. Бирок Аллах Таала биз канча сурабайлы, Аллах Таала биздин мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша тагдырыбызга жазылгандай берет. 3 бала деп жаздыбы, 3 бала берет. 5 бала деп жаздыбы, 5 бала берет, А бирок баласы жок айымдар. Сурай бериңиздер, Аллах Тааладан сурай бериңиздер. Аллах Тааладан ушундай берилип сурасаңыздар, иншаллах Аллах Таалам берет экен. Хажат боюнча хадис улантабыз. Абдулла бин Ауф Аслами радиаллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биздин алдыбызга келип, кимдин кандайдыр бир муктаждыгы болсо, мейли Аллага, мейли макулукка тийиштүү болсун, дааратын жакшылап алып, 2 рекет намаз окусун. Аягында бул дуаны айтсын дейт. Машалла, көрсөңөр, пайгамбарыбыз бизге үйрөтүп атат. Кимдин кандайдыр бир муктаждыгы болсо, мейли ал муктаждык Аллахка карата болобу, же бир макулуктарга, адамдарга карата болобу дейт, Адамдардан бир нерсе сураш керек, бир нерсе, бир документти бүтүрүп бер деш керек, же да бирденке сурайын деп атасыз да. Сиз биринчи ошол адамга баргандан мурда эмне, кимге 2 рекет хажат намаз окуп, Аллах Таалага кайрылгыла деп пайгамбарыбыз бизге үйрөтүп атат. Жана аягында мына дуаны окугула дейт. Дуанын аз котормосун окуп берейин. Бисмилла. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Ал жумшак, берешен зат. Ал бардык айып кемчиликтерден аруу таза зат. Улуу арштын эгеси, бардык мактоолор ааламдардын Роббиси Аллахка гана болсун. О Аллах, сенин ырайымыңа себеп боло турган нерсе сураймын. Сенин кечиримиңе себеп боло турган нерсе сураймын. Ар бир жакшылыктан үлүш сураймын. Ар бир күнөөдөн сактанууну сураймын. Менде кечирилбеген күнөөнү калтырба. Менде кутулбаган кайгы капаны калтырба. Менде өзүң чечпеген кажет, муктаждыкты калтырба. Калтыра көрбө, я Роббим, Аллахым деп бул жерде дуа бүтүп атат. Анан бул дуадан кийин дүйнө жана акырет муктаждыктарын сурай берсин, сураганы сөзсүз берилет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатат. Машалла. Караңыздарчы, кандай сонун ушул негизи пайгамбарыбыздын дуаларын жана эртең мененки кечки дуаларын окуп атабыз го. Пайгамбарыбыздын, сахабалардын, аалымдардын жана дуа китептерин окуй турган болсок, ушундай сонун дуалар бар, машаллах. Эми бул жерде көрдүңүздөрбү, пайгамбарыбыздын дуасы сонун экен. Ушу дуасын иншаллах которм эмесин, ушу кыргызчасын сиздерге жөнөткөнү аракет кыламын. Анан сиздер дагы кыргызча эле түшүнүп алып, кыскача кыргызча эле түшүнүп алып туруп, арабчасын жатташтын деле кажети жок. Болгону ушу кыргызча эле түшүнүп алып, анан ушунун негизинде сиздер да кажатыңыздарды сурагандан кийин аягында ушу пайгамбарыбыз үйрөткөн дуаны кыргызчалап эле айтып койсоңуздар болот экен. Машаллах. Мына ушундай жамаат. Аллах Таала амал кылганга насип кылган болсун. Бүгүн сиздер менен ишрок намазын өттүк. Биринчи, экинчи кажат намазын өттүк. Бул намаздарды ишрок намазын күн чыгарым менен дароо 2 рекет окуйбуз. Андан кийин кажат намазын окуйбуз. Кажат намазы 4-чү болуп окулат. Себеби мына тартипти угуңуздар. Тартибин айтып өтөйүн. Биринчи ишрок намаз окулат, экинчи тобо намаз окулат, эртең өтөбүз, буюрса эртең же бүрсү күнү. Үчүнчү шүкүр намаз окулат, 4-чү кажат намаз окулат, мына азыр өттүк хажетте.
Андан кийин силерге истихара, салятул тасбих, тахаджуд намаздары боюнча да иншаллах аракет кылам. Аллахым насип кылса өткөн болобуз. Бүгүнкүгө сиздерге тапшырма барыңыздар дагы сиздердин расписаниеңиздер бар уже эле, ошону эми максат коюңуздар. Мен бир күн калбай ушул ишрок менен кажет намазын 30 күн окуйм, же 20 күн окуйм, же 60 күн окуйм, же өмүрүмдүн аягына чейин окуйм депчи. Буларды намаздарды караңыздар. Могу жерде сиздерге тизмеси менен бергенде 1, 2, 3, 4, 5, 6 намазды бөлүп алсак да болот. Кийинки сабактарда айтып берем кантип бөлүп алсаңар болот экен. Негизинен ошол жуманын жарымында ушул намаздарды окуйм, бул жуманын жарымында ушул намаздарды окуйм деп бөлүп алсаңыздар болот. Эгерде мунун баардыгын окуй албайм десеңиздер, эгер окуй алам десеңиздер, ал хадисте окуган жок окшойт. Хадисте келген 12 рекет ушулардын баардыгын бир чогултуп туруп 12 рекет окуй турган болсок, азыр карап көрөйүчү ал кайсыда келген экен. Ал деген эмеде келиптир. Духа намазды түшүндүрмөсүндө айтып берем сиздерге. Духа намазга келиптир 12 рекет. Ушул намаздардын баардыгын чогулуп 12 рекет окуй турган болсок, ар бирөөсүнүн рекетине сооп берилет. Анан акырында айткан, ким 12 рекет намаз окуса, Аллах Таала бейишке ага атап бир сарай салат деп, бир дворец, бир үй салат экен. Мына бул жерде Адинанын сарайы, Нурзаттын сарайы, Жипаргүлдүн чоң дворец үйү, Жазгүлдүн чоң үйү, Акусянын чоң үйү, Гүлнаранын чоң двореци, Жылдыздын чоң двореци деп атына атап бир дворец салат экен бейиште, машаллах. Анан бунун баарын бириккенде ушунун баары иншалла 12 рекет намазга чыгып берет. Муну толук 3-4 күндө өтүп бүтөбүз. Ага чейин сиздерге тапшырма: күндө кандай кажетиңиздер бар, эмнени дуа кылып Аллах Тааладан сураш керек, баарын жазгыла дептерге. Анын баарын жазыш албетте кыйын. Ошол себептен эң жеңил жолун берип атам. Жок дегенде материалдуу бул дүйнөгө байланыштуу жүздү жазып алгыла, бул дүйнөдөгү. Анан акырындап убакыт таап, эмне дуага муктажсыздар, кандайга муктажсыздар, дүйнө ахиреттин баарын кошуп туруп бир список кылып жазсаңыздар да жакшы болот. Эгер аларды да жазганга убактыңыздар таптакыр жок болуп атса, жок дегенде анда ошол күнүмкү дуа кылып аткан дуаңызда 2 рекет хажет намазы окуп, балаңызга дуа кылыңыз, дагы хажет 2 рекет окуп, кызыңызга дуа кылыңыз, дагы хажет 2 рекет намаз окуп туруп, өзүңүзгө, биринчи өзүңүздөн баштайсыз. Өзүңүзгө не керек болуп атат азыр, не керек, не кыжаалатыңыз бар, карыз барбы, үйгө жетпей атасызбы, квартирада жашап атасызбы, иштеп тапкан акчаңыз жетпей атабы, же бир жагынан бир кыйынчылык болуп атабы, же баары сонун, баары менде шүгүр, баары сонун болгону ошол күнүмкү балким жумушума ey Аллахым дагы да берекеңди бер, деп береке эшиктериңди ач, ырыскы эшиктериңди ач деп жөн гана 2 рекет намаз окуп Аллах Таалага кайрылып койсоңуздар да болот экен. Бирок буну биздин максат, сиздерге мына нафил намазды айтып атканымдын максаты бул жашооңуздарга ар дайымкы амал катары киргизүү. Буга ошон үчүн башында айтып өттүм, эч кандай убактыңыздар кетпейт. 3 мүнөт убактыңыздар кетет эртең менен күн чыккандан кийин. 3 мүнөт окуңуздар. Анан дуа кылгыңыздар, дуа кылганга эле убакыт кетпесе 5-10 мүнөт. Иншалла амал кылабыз деп кол көтөрүп коюңуздар. Ушу менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Анан кийинки эфирлерде эртең же бүрсү күнү өтсөк, духа намазы, тобо намазы, шүкүр намазы боюнча өтөбүз. Иншаллах. Андан кийин тахаджуд намазы, истихара намазы, салятул тасбих намазы ошентип